Москвадагы мекендешим, сиз без пересидка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди жыкты кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгып атат. Жолго чыгаар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жок болсо өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Акшумкарлар Иранга ири эсепте жеңилип калды. 16-июнда Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Кыргызстан менен Иран курама командалары кезгелип, оюн 5-1 эсебинде Ирандын жеңиши менен аяктады. Кыргыз курамасынан жалгыз голду чабуулчу Мирлан Мурзаев киргизди. Ал эми Ирандан Порту клубунун чабуулчусу Мехди Таремей хет-трик жасаса, Байыр клубунун чабуулчусу Сердар Азмон дубль жасады. Муну менен Кыргыз курамасы өзүнүн тайпасында экинчи орунду алды. Эмалар Ташкентте Kafa Nations Cup 2023 турниринин 3-чү орунуна ойнойт. Булак супер кежи. Жапаров Таласта аэропорттун жаңыланган долбоору менен таанышты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17-июнда Талас облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Талас аэропортун модернизациялоо долбоору менен таанышты. Бул туурасында анын маалымат кызматы кабарлады. Мамлекет башчысына аэровокзалдын жана аэродромдун жаңы имаратынын курулушу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берилген. Аэропорттун жалпы аймагы 78,123 гектар. Талас аэропортунун аэровокзалынын жаңы имаратынын курулушунун долбоордук сметалык документтери бүткөн. Долбоордо аэровокзалдын имараты өткөрүү жөнөмдүүлүгү саатына 100 аябай жүргүнчүнү тейлөөгө эсептелгенин айтышты. Курулушту 2023 жылдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Жаңы аэровокзалда жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап коопсуздук жана көзөмөл системасы орнотулмакчы. Учуу-конуу тилкеси боюнча иштерди аэродромдун эски жасалма катмарынын авариялык участоктарын демонтаждоо боюнча иштер аяктап, анан авариялык участоктардын асфальт-бетон иштери башталган. Аэропортторду модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу бул жаатта жана жалпы өлкөдө туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө болот. Кыргызстанда туристтерди өзүнө тартып турган табигый кооз жерлер көп. Ошондуктан кыргыздардын меймандостугун жогорку деңгээлде көрсөтүү маанилүү. Ал эми бул нерсе аэропорттордон башталары белгилүү. Ошондуктан эл аралык аэропортторду ар тараптан өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири. Биз өлкө боюнча ички каттамдарды калыбына келтирип, бардык аэропортторду ишке киргизүүнү көздөп жатабыз деген президент. Президент жарандык авиациянын бардык эл аралык талаптарына шайкеш келишинин маанилүүлүгүн белгилеп, аэропортту модернизациялоо боюнча иштерди активдештирүүнү белгилеген. Андан сырткары курулуш иштерин өз мөөнөтүндө бүткөрүү үчүн колдо болгон ресурстарды модернизациялоону тапшырган. Учурда Кыргызстандын аймактарындагы аэропортторду модернизациялоо жана ички каттамдарды калыбына келтирүү жүрүп жатат. Булак Спутник кежи. Путин: Зеленский еврей эмес, ал еврейлерден чыккан шерменде. Украинанын президенти Владимир Зеленский еврей улутунун шермендеси. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин билдирди. Владимир Путин: менин еврей улутундагы көп досторум айтып калат. Украин президенти Зеленский еврей эмес, ал еврей улутунун шермендеси. Булак Назар Ньюс кежи. АКШда торнадонун кесепетинен 100дөн ашык адам жаракат алды. Бул тууралуу The New York Times басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, кырсык Техас штатындагы Перутон шаарында болгон. Анда торнадодан 3 адам каза болгону айтылууда. Ошондой эле 200гө жакын үй урап, телекоммуникация малымаларына олуттуу зыян келтирилген. Табигый кырсыктын кесепетинен 230 000 жаран электр жарыгысыз калган. Учурда каза болгондор жана жоголгондор боюнча маалыматтар такталууда. Булак супер кежи. WhatsApp жаңылыгы. Эми бир нече аккаунт түзсө болот. WhatsApp колдонуучулар бир тиркемеде эле бир нече мульти аккаунт колдонууга мүмкүн болгон функциясын кошот. Бул туурасында Prime агенттиги Web and Follow порталына шилтеме кылып жазган.
Учурда бир түзүлүштөн бир нече WhatsApp аккаунттарына кирүү мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгышууда. Бул функция Google Play кызматында жеткиликтүү болгон Android 2.23.13.5 үчүн WhatsApp Business бета жаңыртуусунда байкалды деп айтылат маалыматта. Функция меню аркылуу жеткиликтүү болот. Кайсыл аккаунтка кире турганын аппараттын ээси өзү тандайт. Биринчи кошумча аккаунтту түзгөндө сиз чыгып кетмейин, ал түзүмдө сакталып тура берет. Андыктан кааласаңыз, телефон аппаратка киргенде ага өтүп кете аласыз деп жазылган маалыматта. Мульти-аккаунттар функциясы колдонуучуларга маектерди, жумушка байланыштуу талкууларды жана башка социалдык мамилелерди бир колдонмонун ичинде башкарууга мүмкүндүк берет. Мындай жаңычылдык купуялуулукту сактоо, маалыматтарды алып жөндөөгө, башка тиркемеге кирбей эле адам өзүнө ылайыктап аккаунттардан биринчисинен экинчисине өтүп колдонууга шарт түзүп берет. Порталдын маалыматына караганда, учурда мындай өзгөрүүлөр функциясы иштелип чыгып жатат. Булак Спутник эже.